بسم الله الرحمن الرحيم. Din ушундай жеңил нерсе да, эгерде адам баласы жашоосуна дин кылып алган болсо, тамак жеп деле бейишке кирип кете берет. Суу ичкени да аны бейишке киргизет. Эгерде динсиздик болсо, жөнөкөй нерселер, күндө кылынып аткан нерселери, тамак жеген, суу ичкен, ошол аркылуу да Алла Тааланы наразы кыла берет да. Ошондон ар бир адам жашоосуну толук динге ылайыктуу кылып алганга муктаж. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадистин мазмунунда айтат, үч эле нерсени баяндаган. Эгер кимде ким ушул үч эле нерсени жеңил, бирок амал кылып жашоосуна алып келип алган болсо, жөн эле тилде эмес, кулакта эмес, мээде эмес, китепте эмес, жашоого алып келип алган болсо, анда ал адам бейишке кирди деп Пайгамбар алейхиссалам беке мубадасын айткан. Эмне дейт? Биринчиси ман акала таййибан. Ким таза тамактанса, ким адалдан тамактанса, жакшы нерсени жесе, ва амила фи суннатин, жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнө амал кылса. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кандай сүннөт кайсыл жерде көрсөткөн болсо, ошого амал кылган болсо. Ва аминан нас баваиқаху, жана адамдар анын жамандыгынан, зулумдугунан адамдар аманда сак болсо, дахалал жанна, анда сөзсүз бул адам бейишке кирет деген да. Үч эле нерсе жеңил. Жегенде адал, бир аз көңүл буруп. Анан адам баласы амал кылганда, жатканда, турганда сүннөткө амал кылыш керек. Сүннөткө качан амал кылабыз? Качан бир аз өзүбүздөн күндө эсеп китеп алып турсак. Болбосо сүннөт амалдар ушундайбы? Адаттагы сүннөттөр бат эле жашоодан чыгып кетет. Башында жакшы эле амал кылып аткан болобуз. Жатар алдындагы сүннөттөр, эртең мененки сүннөттөр, кийим кийгендеги дуа, кирген, чыккан. Бирок адам өзүнөн эсеп китеп кылбай койсо, байкалбастан жашоодон кандай чыгып, сүннөттөн жашообуз бошоп калгандыгын түшүнбөй калабыз да. Ошондон үч нерсени кылса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейиштин убадасыны берип жатат. Ошого амал кылалы, үйдөгүлөргө да жеткирели. Үйдөгүлөргө да үйрөтөлү. Жерде тамак жеш сүннөт экендигин, тамакты кандай кылат? Үйдөгү тартиптуулук аял киши кылып берет да. Үйгө динде аял киши киргизет экен да. Мисалы, шейхтерде айтат го, эркектин буюмдары каякта турат, аялдын буюмдары каякта турат дейт. Ушундан эле билип алсак болот дейт. Үйдүн тартибини ким түзөт, үйгө ким эмнени алып кирет. Мисалы, эркектин балталары үйдө турбайт экен да, тура. Балтаңыз сарайда башка бир жерде ыргытылып турат, араңыз бир башка жерде турат, бирок үйдүн ичине кирбейт да. Үйдүн ичинде жалаң аялдын буюмдары да. Анын ийне, жиби, башка нерсеси, аялга керектүү болгон курал-жарактардын, оокаттардын баардыгы үйдүн ичинде да. Эркектин оокаттарынын баардыгы үйдүн сыртында. Демек үйгө сүннөт алып кире турган, үйгө адал жашоону алып кире турган бул аял киши болуп эсептелет. 24 саат тартипти негизинен аял киши түзөт да. Ошон үчүн буларды үйгө алып барыш керек. Пайгамбар алейхиссалам заманасы да ошондой эле. Мечитте аяттар, вахилер, жаңылыктар түшөт эле, дин мечиттен баяндалат эле. Эркектер келип катышып, ошону угуп, жашоого амал түрүндө алып келип, анан барып туруп үйдөгүлөргө жеткирет эле. Тура? Ошон негизинде толук чөйрө ар бир мечиттин тегереги, айыл, шаар ушинтип диндин негизинде курулат эле да.